Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, саламатсыздарбы урматтуу маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Менин атым Улукбек, Марва телекомпаниясынын башкы директору. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, азыр өлкөбүз оңой эмес кырдаалда, убакыт аз, коррупционерлер борбордо эмес аймактардан да башталса деген ойду айткыбыз келет. Андан сырткары мына 2013-жылы Атамбаевдин президенттик учурунда Кытай өлкөсү менен Кыргызстанда келишим болгон, 35 жылдык келишим. Ал келишимде жанагы Туркменистандан өтүп аткан газ түтүкчөсү жөнүндө. Мына ушул жерде бир топ коррупциялык чоң схемалар бар экендигин эксперттер ачык айтып чыгышкан. Ошол эле учурда алай өрөөнү, чоң алай өрөөнү эки жакка бөлүнүп каларын дагы эксперттер айтты да. Анан жанагы келишимде эч кандай бир арендасы, ижара акысы, бир конкреттүү көрсөтүлгөн эместиги, жана коопсуздугун ошол Кытай өкмөтү коргоорун, мына ушундай түшүнбөстүктөр бүгүнкү күнгө чейин эл арасында айтылып, эксперттер талдап айтып келди, бирок эч кандай бир ачык талкуулар болбоду. Ушуга бир көңүл бурууңузду өтүнөт элек. Экинчиси, мына кара казык алтын кени жөнүндө да маалыматыңыз бар. Мына ушул мурдагы президенттин учурунда да ушул маселени койгонбуз, фактыларды алып барып далилдеп астына тыштаганбыз, бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин бир натыйжалуу жыйынтык болбоду. Оштун прокуратурасынан келип, күч органдары басып коюп аткан да. Мына ушул маселеге эми сизден чоң үмүтүбүз бар, чоң ишеничибиз бар. Ушундай аймактардагы чоң уурулуктарды ооздуктайт деген үмүттү айткыбыз келет. Рахмат. Рахмат. Эми аймактарга да жетебиз. Коррупция боюнча биз эми ишибизди жаңы эле баштадык да. Анан баягы жаңы эле төрөлгөн баладан эле мындай салыштырмалуу айтканда, силер тур сен чуркап кет бас деген эле талапты койбой кое тургула, эми жетели эми кичинага чейин. Азыр жаңы эле ишти баштадык. Газ түтүкчөсү боюнча муну изилдеп чыктык. Мурда $4 менен 1000 куб метрине баягы $4 деп түзүлгөн экен эң биринчи келишим. Андан кийин 3-кө түшүптүр, анан кийин 2-ге, анан азыр 1.8-ге ошондойго чейин түшкөн экен да. Бул эми баягы коррупциялык элементтери бар экен. Мен ойлоп атам, азыр кайра сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бизге эл аралык баа менен гана коюп бергиле, башка эч бир жекече ишкердин же болбосо бир бийликтин тууган уругунун эч кандай кызыкчылыгы болбойт. Бир гана мамлекеттин кызыкчылыгы болот, бирок ошол эл аралык тариф менен болсун деген талапты коелу деп атабыз да. Биз ошону алдын ала сүйлөштүк, баарын изучать эттик. Бул боюнча маселени чечебиз. Бирок бул түтүкчө салыныш керек. Бул бизге эле эмес, кошуна өлкөлөргө, бардыгыбыз элге пайдалуу нерсе да булчу. Бул эчтеке бизден токош сурабайт, наоборот тескерисинче жылына бир 100 миллион тегерегинде, доллардын тегерегинде пайда алып келе турган нерсе. Бирок жергиликтүү элге ошону койсо болобу? Жергиликтүү эл пайдаланса болобу ошол газ түтүкчөсүнөн? Эми аны ошол салынуу баягы стройканын жүрүшүндө көрөбүз, андай ар кандай варианттарды сунушташты азыр эксперттер, адистер. Аны ушул эми токтоп турат, алчы азырынча токтоп турат, баягы пандемиядан кийин токтогон экен, анан ушул биздин баягы коррупциялык моменттер аралашып кеткен да адамдарыбыз. Ошондон анан токтотуп койгон. Негизи бул эки мамлекеттин ортосунда жүрүп аткан чоң проектлерге жеке адамдар киришпеш керек да. Мейли диги жакыны болобу бийликтин, же болбосо алысы болобу, же досу, же болбосо тууганы болобу, андайлар кийлигишпеш керек. Андайлар кийлигишип кеткен чоң проектлер сөзсүз токтоп калат да. Ошон үчүн биз Кытай мамлекети менен Кыргызстандын ортосунда эки мамлекеттин гана ортосундагы келишим болуш керек бул. Ортодо жеке адам аралашпаш керек да. Бул жерде жеке адам аралашып кеткен үчүн ошону токтоп калган. Биз муну кайра жандандырабыз.